Достор, ассаламу алейкум. Биз азыр Борбор калаада турабыз. Бишкек шаары бул жер. Көп киши түшүнө албай жатат. Күн электростанциясы эмне депчи, бул кымбат деп. Достор, айтмакчымын, өкмөттүн тогу ушул бойдон эле кала бербейт да. Кымбаттайт бара-барачы, анан канча жылда актайт деп ушундай суроо бере беришет экен да. Бул жерде маселе туура ошол жеринде эсептеш керек, бирок экинчи жагы бул сиздерге болгон шарт. Сиздерди баягы электроэнергия такыр өчпөйт да, коюп алсаңыздарчы. Мына Борбор калаада жайгашкан Бишкек шаарында ушул үй 8 киловатт системасын койгон. Мынакей жүрүңүздөр, чогуу көрөлү. Аркамда турат мына. 3 жылдан бери иштеп атат да ушулчу. Эчтеке мындай кандай десем, бузулбай этпей элечи сонун болуп иштеп атат. Анан көп кишилер да айта берет экен, бат эле бузулуп калат, түшүп калат депчи. Ушул үйдө камсыздап атат 8 киловатт электроэнергия менен. Өкмөттүн тогу менен аралашып иштейт да, анткени бул жерде гибрид инвертор коюлган. Ошону сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей достор, ушундай система коюлган бул жерге. Көрсөңүздөр болот. Мына 3 жылдан бери эч нерсе бузулбай эле иштеп атат. Бул жерге биз гель аккумуляторлорун коюп бергенбиз да. Азыр болсо гель аккумуляторлорун койбойбуз. Азыр литий железофосфат аккумуляторлор коюлат. 17 жыл иштейт, инвертор 20 жыл иштейт, панелдер 20-25 жыл иштейт. Мына өкмөттүн тогу менен аралашып иштеп жатат. Үйдү электроэнергия менен камсыздап атат, аккумуляторлорду заряддап атат. Жалпысынан кардарыбыз ыраазы жана көбөйткөнгө аракет жасап жатат. Актаган мөөнөтүнө келсек, 4-5 жылда бул өзүн актап коет. Азыр сапаты жагынан болсо Кытай дүйнө жүзүндө эң биринчи орунда. Америкага чейин, Европага чейин өзүнүн күн электростанцияларын жөнөтүп жатат. Андыктан коркпой эле буйрутма бере бериңиздер. Биздин кеңсебизге өтүп келе бериңиздер. Илбирстин ичинде отурабыз. Телефон номерлерди болсо таштадым. 1 киловаттын болсо $1000 орнотуп жатабыз. 5 киловатт орнотсоңуздар $5000 болот, 10 киловатт болсо $10,000 болот. Бул толугу менен автономдуу дагы система болуп калат да. Бүткүл жерге барабыз, Кыргызстандын бүткүл аймагы. Баткен болобу, Ош болобу, Нарын болобу, Ысык көл болобу, бүт жерге бара беребиз. Жазыңыздар, ушул видео менен башкалар менен да бөлүшүңүздөр, жоготуп албаш үчүн сактап коюңуздар. Көрүшкөнчө кийинки видеолорго чейин.